Алия Абдисаламова Үчтөбө орто мектебинин 9-классынын окуучусу. Ал буга чейин кошуна айылдын мектебине каттап, 3 чакырымдан ашуун жол жүрүп сабак арчу. Себеби айылдагы мектеп болгону башталгыч класстын билимине ылайыкталган эле. Эми мынтип жаңы мектеп бүтүп ишке берилип, окуучулардын көптөн күткөн мүдөөсү орундалды. Жолго эле 1 саат кетчү. Кээде мектепке кечип калган убактар болот. Азыр Үчтөбө айылына жаңы мектеп курулуп, кубанып турабыз. Ушул мектепти куруп берген мамлекетибизге ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарды ушу майрамыңыздар менен куттуктайм. Айылдагы бул саамалыкка бир эле окуучулар эмес, ата-энелер да кубанып турат. Айылыбызда мурда кичине эле мектеп эди да. Актатырга барып, жолдо мына тачиктердин арасынан өтөт эле, ойлонот эле кышындадан мындай 4-класстарды алып барып келген күндөрүбүз болгончу мектепке. Азыр эми бул мектептин түшкөнүгө баарыбыз эле курсанбыз. 2 кабаттуу типтүү мектеп учурдагы билим берүүнүн бардык талаптарына жооп берет. Андыктан эң чоң милдет бир гана сабактагы жетишкендиктерди жогорулатуу дейт мектеп директору. 4 жылдык мектебибиз бизге абдан эле кичинекей үчтөн отурушат эле окуучулар. Буржуйка печке менен кышындасы абдан ыш болуп, балдар үчүн абдан эле мындай шарт жок болчу да. Азыркы учурда эми абдан кубанып турабыз. Буюрса бул жаркыраган мектепте бардык толук шарты менен типтүү мектеп салынды. Жалпысынан Баткен облусунда жаңы окуу жылына карата 5 мектеп, 3 балдар бакчасы ачылды. Алардын баары чек ара аймактарына салынган. Учурда жалпы 26 бизде авариялык кабалда мектептер бар. Ошолордун ордуна сөзсүз жаңы мектептер түшүш керек. Эми бул учур талабыбыз авариялык кабалда деп корутунду чыккандан кийин ал мектептерде окуучуну окутууга мүмкүн эмес. Акырында бүтүп аткан мектептер бар. Бул жерде Орто Боздогу мектеп бүтөт буюрса, анан Баткен шаарындагы мектеп бүтөт. Белгилеп өтсөк, Үчтөбө айылында жаңы ачылган 225 орундуу бул мектеп чек ара аймактарын өнүктүрүү иш-аракеттеринин алкагында республикалык бюджеттен курулду. Жалпы сметалык баасы 38,5 миллион сомду түзөт. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.